Автор Айтбек Төлөнбаев. Карыз. 1-бөлүм. Бир боорлорум Иличбек менен тынчтыктын жаркын элесине арналат. Февраль айынын акыркы күндөрү эле. Ошентсе да акымды оңойчулук менен алдырбайм дегенсип, күн өткөн сайын күчүн жогото баштаган суук кулак мурунду чымчылап, дали адамдарды үшүтүштүн аракетинде. Ага карабастан жакындаган жаздын демин сезген Каратал менен Мырза Теректин бүчүрлөрү суу толуп борсое баштаптыр. Адатта тобун бузбай удургуп, ары бери учкан көп таранчы бүгүн жок. 2 күндөн берки үйдөн чыккан ызы-чуу бир жакка безиткен шекилдүү. Чаркылдаган алаканаттардын гана үнү угулат. Жуу менен уя курганга ылайыктуу жер издеп, алар да көрүнгөн үйдүн түтүн чыкчы морун аңдып жүрүшөт. Бетон аянтчанын үстүнө тигилген боз үйдүн артындагы бедеси жаңы гана кыртыштан баккан жерге. Жаназа окумакка даярданып ондон ашуун сапка катарынан тизилген кишилер далларын эми гана көтөрүлө баштаган күндүн табына тосуп турду. Туура эмес туруп алгандарды ары бери түрткүлөп жатып сапка түздөнүштү. Колуна теспесин кармап, алдыда турган Жалил молдонун сөзүнө баары кулак тосту. Эми туугандар, бир маселе бар. Тирүүлүктө адам зарыгат. Же зарыккан адамдын ажатын ачат, деди молдо. Жаназа окуйбуз деп тизилген жааматты кыдырата тиктеп. Ошондуктан сурап коюш парз. Эгерде кагазга жазылган тилкат менен, же болбосо далил боло турган күбөсү менен аласасы бар киши келсе, ушу бүгүн акыретке аттанган жанузак инибиздин карызын ким мойнуна алат? Ким төлөп берет? Алдыңкы катарда кара чапан кийип, белин курчап алган узун бойлуу арык чырай жигит үн катты. Мен төлөйм. Түзүк. Молдо эми үнүн катуураак чыгарып сүйлөдү. Мына, уктуңар туугандар, кимде кимиңер аласаңар болсо ушул жигитке келесиңер. Төлөп бере турган болду. Кээ бирөөлөр жаназада элден уялмыш болуп, төлөйм деп алып, кийин төлөбөй коет экен. Муну сөзсүз төлөш зарыл. Эгер добулаганга азыраак арзыбай турган нерсе боло турган болсо, анда ыраазы болуп кечип койгула. Ажыр сообун кыямат күнү жараткан Аллахым берет. Топтолгон элдин арасынан кээ бирлери ичинен күбүрөндү. Аласамы кечтим, мен ыраазымын, деп. Унутуп калайын депмин. Бересиңер болсо туура жанузак инибиздин зайыбына алып келип бересиңер. Эми жаназа намазыбызды баштайлы. Чоң кара чапаны шөлбүрөп, кийип турган жигитти ан сайын арык көргөзүп жатты. Молдо сөзүн аяктаары менен ал кайра ордуна барды. Жаназасы окулган майытты кичинекей жүк ташуучу машина менен мазарга алып кетишти. Ана, дагы бир ырыскысы бүткөн, ичер суусу менен көрөр күнү түгөнгөн пенде кетти. Жакшы көргөн балдарынан, сүйгөн жары менен кымбат бир туугандарынан ажырап, өлгөн кишиге жакыныраак адам болсо чын жүрөктөн кайгырып, алысыраак адам болсо өлүп көмүлгөн мазардан сыртка чыгаар менен унутуп, адамзат ушу экен да. Мазарга барган дос туугандар, өз тобунун жаштары, улам алмашып топурак таштап отуруп, бир паста эле кабырдын четинде жайылган топуракты додолоп үйүп жиберишти. Эми экөө эле калып, калганы жамаатка келип орун алышты. Мүрзөнүн топурагын тегиздеп сыдырып, үстүнө талил окугандагы майда санак ташты төгүп таштап, берки экөө да отуруп калды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Молдо коңур үнү менен жайбаракат Куран окуп баштады. Баары унчукпай дым боло түштү. Жүрөк титиреткен Куран кыраатты уккан адамдын көңүлүн бошотуп, ар биринин бул ааламдан өткөн жакын адамынын элесин эске салат. Канчалык кайсар, канчалык шайкелең болбо, Куран окуган кезде ой басат. Бекапар отурушу эсинен чыгат. Эртең эле куду бүгүнкүдөй топтолгон көпчүлүк өзүнүн мүрдөсүнө келип Куран окушун элестетип. Эки жагында бөжөктөй болуп бөгүп отурган эгиз балдарды камчы өзүнө тартты. Жанузак акесинин жаңыдан ооруп калганда көргөн, зарыгып күткөн эгиз уулдары. Башына түшкөн каран түндү көрүп сезген менен, анын канчалык оор экендигине акыл жетпеген наристе балдар. Тууганынын колтугуна баш катышты. Тегеректеп отурган элдин ичинен ушу тапта алар үчүн эң жакыны да, эң жылуусу да камчы эле.
Жай, муңдуу кыраат менен окулган сүрөт аяктады. О дүйнөгө узаган Жанузактын сурак-соолу жеңил болушун, жаткан жери жайлуу болушун, бейиштен орун берилишин тилеп, жараткандан кабыр азабынан, тозок отунан сакташын сурап, жалпы жамаат бата кылышты. Баары отурган жеринен козголгондо гана камчы салт боюнча «О туугандар, Жанузак акем кандай дешеле?» деп үн салды. «Алла ыраазы болсун, жакшы адам эле» деп дуулдашып жооп беришти. Салт ошол. Топуракка бергенден кийин өлгөн адам тууралуу жаман сөз айтылбайт. Тааныганы деле, тааныбаганы деле жакшы киши болчу деп кете берет. Жаман дегенде эмне пайда тапмак? Эртең эле өзү дагы ушул жерге келишин ойлойт. Ичинен элдин эсинде жакшы жагынан калышын купуя тилек кылат баары. Ошондуктан элге жек көрүндү болуп бүткөн, кара ниет, наэсеп болгон адам өлсө деле ушул суроого бир гана жооп: жакшы адам эле. Жок дегенде үмүт менен сурап турган жакынынын көңүлү тынып калсын дейт. Тирүүлүктө жаман жакшы айтышып, таарынышып калган болсо кейип. Атаң көрү баарыбыздын келе турган жерибиз ушул көр боло турган болгон соң, бул кыска өмүрдө кайсарыбызга таарынышабыз дейм да. Айтышкан адамынын өлүмүнө өзү себепкер сыяктанып, өзүн өзү күнөөлүү сезет. Рас, тескерисинче кээ бирлери кымылдап сүйүнөт, душманымдан кутулдум дегенсип. Бул үйгө жакындаганда өкөлмүш болуп, азыраак алыстаса ар ким менен тамашалашып, жалжаңдап күлөт. Үстүндө адам толо машина дарбаза алдына келип токтоду. Айдоочусу борттун темир эшигин шапа-шупа ачып жиберди. Жашыраактары секирип түшүп кетти. Улгайган адамдарды эки жигит канаттарынан сүйөй кармап, жерге түшүшүнө жардам берип жатышты. Анан текши боз үйгө бет алышты. Эсил кайран бир боорум, эми кайдан табамын? Камчы озондоп ыйлап кирип барды. Көк жашыл көйнөк кийип, чоң кара жоолуктарга чүмкөнүп алып кучактап ыйлаган эжелерин сүйөп, алар менен кошо ыйлады байкуш. Качан гана сырттан баш баккан бирөө: «Куран окулуп жатат, токтоткула эми кыздар ыйыңарды» дегенде бир аз басылмыш болушту. Эки сыйра тилават кылышып эл таркай баштады. Жарым сааттан өтүп үйдө жакын туугандары менен өлгөн Жанузактын достору, кызмат кылган 10 чакты адам, анан Камчынын тең туштары калды. «Камчы, сени Бердибек аке чакырып жатат», дос балдардын бирөөсү кыйкырды. Үйдүн аркасындагы столдо отурат. Акырын басып айткан жак өттү. Жанына барып бет маңдай тарабынан орун алды. «Эми Камчы, кайрат кыласың. Ушундай экен да, ажалыбыз жеткенибиз кете берет экенбиз», деди Бердибек. «Ким ойлоптур мындай болуп кетет деп?» Камчы үндөбөдү. Дагы эмне дейт экен деп бүт көңүлүн Бердибекке бурду. «Өзүң билесиң, топтомой акчабыз бар жардам катары. Ушуну сага берип коеюн деп чакырдым. 50 000 сом болду. Эки адам Россияда экен. Алардын акчасын да 40-на чейин тапшырабыз. Мына, санап ал. Аны мунусуна иштетесиңер». Алдына койгон акчаны Камчы кармаган да жок. Бир азга ойлонуп туруп калды. «Бердибек аке, бул акчаны жеңеме бергиле. Киши кара келсе ушул үйгө келет. Мен ыраазымын», деди Камчы. «Эми бул акча Жанузак акемдин балдарына көбүрөөк керек болот. Чакыр анда келинди. Сени күбө кылып тапшырып коеюн». Оро-парада жүргөн балдардын бири жүгүргөн бойдон кетти. Кара жоолукка оронуп басып келди Жанузактын жесири. Топ эркектин алдына тастаңдап туруп албай, окчунураакта ыйбаа кылып токтоп калды. «Келин, туугандардын топтогон пулу бар эле. Ушундай жамандык болгондо жардамга деген. Баш аягы болуп 50 000 акча болду. Аз болсо да бир кемиңе жарап калсын. Камчы жеңеме бергиле деп атат», деп Бердибек акчаны келинге карматты. «Сабыр кылгыла». Калиман рахмат айтып кеткенден соң алдында отурган Камчыга ыраазы болуп карап калды Бердибек. Акча көрсөтсөң жулкунган көп жаштардан айырмаланып, өзүн токтоо кармаган эстүү жигит көрүндү. Мурда анчалык көңүл бурч эмес эле. Найзабек аксакал каза болгондо бул жаш бала болчу. Аркы беркисин бейиши болгур Жанузак бүтүргөн. Жаш деген менен Камчыга берген тарбиясы текке кетпептир кайран кишинин. Ушуларды ойлоп отурган Бердибектин эсине эрксизден Найзабек аксакал келди.
Найзабек Жанузак менен Камчынын атасы. Болгону Жанузак биринчи аялынан эле. 2 кыздуу болгондон соң эркек бала төрөгөн. 2 ай жашап учуп кетти анысы. Кудай жалгап 1 жыл өтүп дагы уул төрөдү. Ырымдап атын Жанузак койду. Узак жашасын уулум деп. Жанузак 14кө чыкканда апасы каза болду. Андан кийин 2 жыл өтүп дагы үйлөндү Найзабек. Сузактын кызыл туусунан эле алганы. Өзүнөн 17 жаш кичүү экен. Биринчи тийген эринен 2 кыздуу болуптур. Найзабекке келип дагы 2 кыз төрөгөн. 50гө чыкканда акыры уул тууду аялы. Сүйүнгөндөн жетине албай жентек той берген. Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. Жанузагым жалгыз болбойт экен. Камчысын кошо чаап, тарабын талаша турган бир туугандуу болду деп атын Камчы койду. Камчы 15ке чыгып апасы дүйнөдөн кайтты. Сары менен ооруп, боору эзилип кетиптир дешти. Найзабек үйлөнбөдү ошондон кийин. 1-2 жерде иликтеп көрүмүш болду башта. Аялга жолу катуу эркек экен. Алганы оору өлөт мунун деген ушакты угуп үйлөнүү оюнан кайтты. Анын үстүнө 70ке чыгып калган нерсе кыздары менен балдарына жаман көрүнгүсү келбеди. Экинчи аялы өлгөндөн 4 жыл өтүп өзү да көз жумду. Камчыны үйлөндүрүп анан өлөм деши эле. Максаты ишке ашпады. Биринчи күйөөсү ичкич, анызас келгенсип чоң муштун, түркөй жана жалкоо экени биротоло жүрөгүн зыркыратып койгон экен. Найзабектин экинчи аялы Жанузак менен анын 2 эжесин өгөйлөбөй кайра бооруна тартты. Күйөөсү өзүнөн 17 жаш улуу болсо да көңүл коюп, сый мамиледе жашады. Найзабек да биринчи никесинен пешенеси жылбаган үчүн үйдөгү аял кадырын башка эркектерге караганда көбүрөөк сезчү. Жаңы алганына мүмкүн болушунча мээрим төгүп, бир нерседен кемитпеди. Жакшы сөз жан эргиткен. Башында көздөрүнөн коркунуч менен кайгы кетпеген. Күйүп жүдөгөн келин күн өткөн сайын ачылып, өңүнө чыкты. Кантсе дагы 2 кызынын атасы эмеспи? Найзабекке тийгенден соң 4 жыл өтпөй биринчи эри тоңуп өлгөндө барган. Мас болуп көчөдө калып кетиптир, эч ким көрбөй калып. Барганда мурдагы кайнэжелери менен кошуна аялдар эс огуча карашкан. Чын эле сенсиңби дешип. Ананчы ур токмоктон арылбаган, эски кийимчең келин кеткен эле. Минтип агы ак, кызылы кызыл болуп толкушган аял заты келип турат. Найзабекти карашып, жашы чоңураак экен дегендей болушту кээси. Ага көңүл да бурбады. Ошол ортодогу оркоюп билинип турган жаш айырмачылыгын Найзабектин жылуу мамилеси, кам көрүүсү жылмалап тегиздеди. Ошондо гана Найзабекке болгон чочуркуусу жоголуп, мээр пайда болду. Жан дүйнөсү бошошуп, өзүн баш оту менен күйөөсүнө багыштады. 2 кыз, анан ушу Камчыны төрөп берген. Найзабектин биринчи аялы Бердибектин эсинде деле калбаптыр. Ушу Жанузак чоңоюп калганда эле ооруп өлдү окшойт. Колу менен башы кылтылдап бир кыйла жүрдү. Кийин жатып калды төшөктөн турбай. Акыры өлүп тынды. Билгени сол кезинде өзүн дайыма таза кармаган, кем сөз аял экен. Коңшу колоң менен кириш чыгышы сейрегирээк, оор мүнөздүү аял болгон дешет. Айыл арасында Найзабекти теңсинбейт имиш деген айың сөз жүргөн ошол жылдары. Канчасы чын, канчасы жалган экенин ким билет? Ал кезде өзү да эми гана бой тарткан Мырза Теректей солкулдаган жигит болчу. Армиядан келип тууган уругунун ичиндеги майда чүйдөй иштерге жаңыдан илеше баштаган эле. Жакшылык же жамандыкта негизинен кызмат кылганы болбосо чоң кишилердин сөзүнө аралашкан эмес. Кийин гана Дилгир жана Элбек Бердибектин кызматын, аракетин баалап, майда барат нерселерге кошо чакырып кеңеше башташты. Эми той тамаша, аш мааракелер ансыз өтпөйт. Бир чоң айылдын билерман бийи. Эртеңкиге канча күрүштү эмдейбиз, Бердибек аке? Өткөн күндөрдүн элесине арбалып отуруп калган экен. Алгач селт эте түштү. Бир азга үндөбөй турду. 20 кило болор дейм, дейт анан. Укпагандардын баары эртең келет. Жетпей калгандан көрө ашып калсын. Андан калса үйдө деле оңор адам болбойт. Жээндер, жезделер жүрөт, кыздар бар. Камчы кайра кетти досторуна карап. Бирдемени айтты окшойт, отурган балдары ордунан туруп каптагы сабиз, пияздарды стол бетине төгө баштады. Бердибек эт бышырып жаткан бөкөлдөрдүн жанына барды. Мен кеттим үйгө. Силер этти бышырып, аяк биягыңарды жыйыштырып анан кеткиле. Эртең менен эрте келгиле. Дагы бир күн кызмат кылсак кутулабыз.
Бурулуп баратып күрсүнүп койду. Ошо. Баарыбыздын бараар жерибиз ошо. Кызмат кылган адамдар кетип, камчы өзү калды. Жезделери жүрөт ар жакта. Экөө арак ичип алганбы, сөздөрү көбөйүп калыптыр. Экөө боз үй ичинде экен, аялдар менен сүйлөшүп отурушат. Жанузак менен жатындаш эжелери үнсүз. Кантсе да бир ата, бир энеден туулган эмеспи? Мелтейишип, кызарып чыккан көздөрүн ирмегилеп отурушат. Камчы менен бир тууган эжелери күйөөлөрү менен үндөрүн акырын чыгарып сүйлөшүп жатышыптыр. Камчынын жини келди. Бир күнчө чыдай турбаптыр да. Эне бөлөк болгону менен бир атадан туулдук эле деген ой заматта мээсин аралап өттү. Ой жезде, бери карап коюңчу. Кичинекей бөбөгүн алдына отургузуп, буттарын селкилдетип ойнотуп жаткан улуу жездесин сыртка чакырды. Кеңеше турган иш бар. Баласын келинчегине карматып дароо эле чыгып келди. Жезде, сүйлөшө турган зарыл ишиңиз болсо, эжеми сыртка чыгарып сүйлөшсөңүз. Урият эжемдердин иши эңшерилип өксүп турат. А силер отурасыңар ушак айтышып. Бала ыйлап калгандан кире калбадымбы? Анан сөзгө алаксып калдым. Актанып жооп берди жездеси. Анын оңдойсузданып калганын көргөн камчы бир аз жумшай түштү. Баласы ак, анан жайдаңдаган ак көңүл жездеси бар. Кичүү жездесине окшоп кытмыр эмес. Бажаңызды чакырып биздикине барып жаткыла. Биэде киши көп. Кысылбай кененирээк уктайсыңар. Мен кечирээк барам. Найзабектин үйүндө мураскору болуп камчы калган. Алгач буга Жанузак менен бир тууган эжелери макул болбогонсуп, атасы менен кермур айтышып калганга да үлгүрүштү. Билсеңиз, бул үйгө Жанузактын укугу көбүрөөк, ата. Камчыга башка үй алып бере бериңиз. Апам тирүү кезде салынган бул там. Улуу кыздарын катуу айтып тыйып койгон анда Найзабек. Таарынымыш болуп жарым жылча атасынан кабар албай да коюшту. Камчы менен бир тууган эжелер да бул кеп сөздөр тууралуу билишет эле. Эжемдердин апасы да, биздин апабыз да атамдын катыны болгон, экөө тең. Жанузак акем чоңубуз болгондон кийин бөлүнүп чыксын. Илгертеден ата эшик кичинесине калган. Эжемдер өзүнүн бала чакасын эптеп алсын. Силердин ишиңерге аралашпай. Үй эле болбосо, башка курулган нерселердин баары апам баарында бүткөн, деп камчынын кулагынын кужурун алышты. Бул талаштын баарына Жанузак өзү чекит койду. Мен силерден үйдү алып бергиле дедимби? Камчыга кала берсин. Мен башка үй салып алам. Жашабайм бул үйгө, деп эжелерине бакырып берди. Кийинки кыздарынын турмушу жакшы болчу, улуу кыздарына караганда. Улуулары союз тарагандан кийинки оор жылдары көп балалуу болуп, турмушун жеткире алышпай бир топ кыйналышты. Эптеп-септеп үй салышып, балдарын чоңойтушу. Жашоосу эми гана жакшы жагына жол алган. Кенже кыздары болсо барчылык убакта элге тийишти. Бириси тоюнан кийин бир айдан соң Россияга кетти. 10 жылдай чогуу иштеп, тапкан акчасына 2 кабат үй салып, машина алышкан. Азыр базарда кийим сатат. Соодагер. Бириси университетти бүтүп банкка орношкон. Ошол жерде иштеп жүрүп өзүнүн кесиптешине турмушка чыкты. Жашоосу жакшы. Экөөнүкү биригип айына 50 000 сом болот дешкен. Оңор акчабы? Үй талашып күнү батча бир туугандар урушуп калбасын деп, Жанузакка өзүлөрүнүн үйүнөн 6 үй төмөнүрөөктөгү кемпирбайдын тамын алып берген. Ошондо гана эжелери унчукпай тынып калышты. Бышкан кыш менен салынган 5 бөлмөлүү, бак дарагы жетилген, кең короолуу үй болчу. Ага Бердибек өзү күбө болуп, ушул иш жөнүндө кабадар эле. Жатындаш болбогону менен атасы бир 2 баланын үй маселеси ушу менен чечилгендей болду. Керели кечке боз үйдө үшүп калган эжелерин, жеңесин үйгө киргизип тамак бергизди. Баарын жайлаштырып, ошондон кийин гана үйүнө кетти. Телевизор жанык экен. Эки жездеси көрүп жаткан бойдон уктап калыптыр. Өчүрдү телевизорду. Үстүлөрүнө дагы бирден көрпө жаап, өзү башка бөлмөгө жатып алды. Башы жазыга жетпей уйкуга кетти. Таңга маал саат 5:30 уюлдук телефондогу ойготкучу шыңгырады. Чарчап калган экен, араңдан зорго ордунан турду. Сыртка чыгып, колу бетин жууду. Жезделерин ойготту. Силер жуунуп алып, Жанузак акемдин үйүнө бара бергиле. Мен кеттим деп, дарбазанын кичине эшигин ачып көчөгө чыгып кетти. Эжелери даяр болуп турушкан экен. Камчы бараары менен жолго түшүштү ээрчишип. Жезделериң гана, деди эжелеринин бириси. Жооп бергичекти болбой, эки жездеси түндүн караңгылыгынан суурулуп чыга келишти. Бир күнгө чыдап уйкуну азыраак кылып турсаң болбойбу? Базарда иштеген соодагер эжеси эрине зиркилдеди.
Анысы бирдеме деп күңкүлдөмүш болду эле алдыда бараткан улуу бажаларына кошулуп кеткени ашыкты. Антпесе жини келип калган келинчеги дагы бир топ сөз айтмак. Камчы бырс күлүп жибере жаздап токтоду. Жездеси такыр эжеси менен айтышпайт. Бирдеме дейин десе кечке үйүндө бекер отурат. Бир жумада 2 жолу Кара Суудагы базарга, бир айда бир жолу Бишкекке, Дордой базарына барат. Дүкөнүнө товар алганы. Анда да телефон аркылуу келишип койгон кийимдердин акчасын төлөп, эсептеп жүктөп келген эле. Калган убак үйдө уктайт же кино көрөт. Бир жыл мурда интернет улаган үйүнө. Эми чындап жыргады жездеси. Керейли кечке телефонунан башы чыкпайт. Дүпүйгөн топ кайрагаштын жанындагы боелгон көк сыры оңуп кеткен темир тордуу дарбазаны ачып мазардын ичине киришти. Аял кишилерге күндүзү мазарга кирүүгө болбойт. Эмне үчүн андай экенин билбейт Камчы. Апасы, андан кийин атасы, эми мына Жанузак акеси өлдү. Баарында эле эже карындаштары, кыздары, сиңдилери мазарга түн катып келип, кайра жарык түшкөнгө калбай кетишет. Дайыма ичинен ойлоп койчу, молдодон сурап коем го деп. Анысы дароо эле эсинен чыгат. Көздүн кубаты жеткен жердеги мүрзөлөргө орнотулган эстеликтер карарып, жүрөк үшүтөт. Жанузактын мүрзөсүнө жетип, баары кабыр үстүнө үйүлгөн топуракты тегерене отурушту. Байкуш кыздар. Эжеси болсо инисине боорукер болот. Кызы болгон болсо атасына мээримдүү болот эмеспи? Жанузактын кыздары биринен сала бири «Ата! Атоо!» деп чырылдап, ыйлап жиберишти. Кичинекей назик алакандары менен атасынын кабырынын муздак топурагын сылагылап. Эми бир гана өзү менен өзү убара болуп калган бечара атасына болгон күйүтү менен кайгысын, сагынычы менен арманын кантип жеткиришти билбей, кайра эчкирип ыйлагандан башка арга таппай. Аларды уңшуп ыйлаган эжелери коштоду. Камчынын каңырыгы түтөп, көзүнөн жашы куюлду. Бүкөнтай, болду эми ыйлаба. Силер ыйласаңар, акем кыйналат. Башка не дешин билбей, Жанузактын бой жетип калган улуу кызы Бүбүсаранын башынан сылады. Аксакалы менмин дедиби, улуу эжесинин эри эч кимге айттырбай эле Курандан сүрө окуп баштады. Кээ сөздөрүн ката окуп отуруп бүттү акыры. Күбүрөп бата кылышып, баары жүздөрүн сылады. Анын артынан дагы бир окуду. Ордунан козголушту бири калбай. Камчы, атамдарга дагы Куран окуп коелу, үмүт кылып жатышкандыр баары, деди Үрият эжеси. Камчы түшүндү эжесинин эмнени көздөп айтканын. Апама дей албай кыйытканын. Мурда мазарга чыкканда Жанузак акеси экежеси менен өзүлөрүнүн апасына, Камчы экежеси менен өзүлөрүнүн апасына бөлүнүп барып Куран окушчу. Анан атасынын мүрзөсүнө келишип, биригишип, Куран түшүрүп чыгып кетишчү. Эми буларды баштап барчу Жанузак жок. Эми өзү да ушинтип күн катып келген эже карындаштары менен кыздарынан, иниси Камчыдан үмүткер. Кимден мага сооп багышталат экен деп тирүүлөргө муктаж болуп калды. Жезде, силер апама Куран окуп тургула, мен эжемдер менен Умсунай апама Куран окуп келейин. Макул, деди жездеси. Атамын мүрзөсүн өтө бергиле бүткөндө. Биз ошол жерде күтөбүз силерди. Умсунай апасынын мүрзөсү мазардын батыш тарабында, эң четте болчу. Кышта кар алдында калып кеткен шыбак менен камгактын сөңгөгү бутка илешип, ийнеси териге сайылып жатты. Изинен келе жаткан эжелер чалынбасын деп, оролошкон катуу чөптөрдү буту менен эки жакка тээп салып жүрдү. Алдыртан бул аракетин байкаган Үрият эжеси ыраазы болуп калды. Камчы өзү окуду Куранды. Өзү такыр көрбөгөн, бирок ушул шордуу эжелери аркылуу жакынсып калган бейтааныш аялга, кудум өзүнүн апасына окугандай жүрөгү бошошуп, ичинен эзилип окуду. Үнү дирилдеп, ан сайын аянычтуу, муңдуу чыкты. Дасыккан молдолор сыңары дуа кылды. Ордунан тура берерде, Үрият эжеси каргылданган, уккан кишинин зээнин кейиткен үн менен: «Апа, Жанузагыңыз да келип калды жаныңызга, апа. Жалгызыңызга көз сала жүрүң эми», деп бышактады. Баятан бери күнү батча эжелеринин абалына ич ачышып, аяп турган Камчы артык чыдай албай койду. Үрият эжесин кучактап, буулугуп ыйлап жиберди. «Эже, мен бармын го. Ыйлабаң, эже, мен турам го». Башка сөз айта албай солуктап. Ал ортодо билинбестен бир ай өттү.
Күүлөнгөн жаздын илеби уруп, тал теректер жалбырак чыгарды. Өрүк менен гилас гүлдөп баштады. Айрыкча багымдат намазын окуп мечиттен кайткан маалда аба таптаза болуп, гүлдөгөн өрүктүн жытына жол боюнда өскөн мажурум талдын гүлүнүн жыты аралашып, искеген адамдын көңүлүн ачат. Туш тараптагы бийик дарактардын чокусундагы шагына конгон кара чыйырчыктар бири-бирине үн салып куюлуштуруп сайрайт. Анда камчынын жаны жыргай түшөт. Жашоонун канчалык кымбат жана таттуу экенин сезип, ден соолугу чың, соо экенине шүгүр кылат, сүйүнөт. Эгер Жанузак акеси өлбөгөндө мындан да сонун болмок. Бир боорун эстеп маанайы чөктү. Азыр эле жаркыраган кабагы түнөрө түштү. Кыркы да жакындап калды. Даярдык көрүш керек. Кечээ Асан жездеси чалган. Эстелик таштын акчасы 8.000 сом болот экен. Менден жардам болсун, акчасын берип койдум. Акбермет эжеси сайгылаган го, камчыга чалып кой деп. Ошол бойдон үйүнө да кирбестен туура эле Жанузак акесинин үйүнө барды. Кыркы өткүчө күн сайын эрте барып чуу чыгарат, акесин жоктоп. Эй, жөлөгүм акем айрылдым, эми кайдан табамын? Ага кошулуп, Жанузактын эгиз балдары ыйлайт. Эмне деп өкүрүшүн билбейт экөө. Тек гана тил уккан баладай көздөрүн басып ызылдап калышат. Боз үй ичинде жеңеси муңдуу кылып кошот. Анан экинисин жетелеп ичкери кирип Куран окушат. Бүгүнкү милдетинен кутулгансып калышат. Чогуу үйгө киришет чай ичкени. Алгач маеги суз болуп, анан күлкү менен тамаша аралашат. Өлгөндүн өзүнүн эле шору. Жатат караңгы көрдө, периштелерге сурагын берип. Мынабу түйүң түшкүр жалган дүйнөдө жашоо уланып жатпайбы? Жашаш үчүн кыймыл аракет керек. Мындан келди адам иштейт, тиричиликке аралашат. Кечээ болуп өткөн кайгы капа же кубаныч унутулат. Ордун жаңы таасир, жаңы окуялар ээлейт. Бир тараптан эң туура нерсе ушу. Антпесе жер бетин кайгы муң каптап кетпейби? Ар бир өлүк көмүлгөн жерде, кээде жума намазда кутба кылганда молла айтып калат. Ар бир тирүү жан өлүм шербетин татыйт деп. Адамзат өлбөөчүдөй болуп, максаты акчаны көп таап, байыш, көңүл ачып, жыргаш. Азыр да күндө кылган салтты кылып жаратканга тилават кылды. Сербейген экинисин эркелетип мойнунан жыттады. Алардан эртерээк кирген жеңеси эшикти ачып кол жаңсады. Чай ичебиз, үйгө киргиле. Жанузак акеси өткөндөн бери жеңесинин көзүнө тиктей албайт. Эмнегедир өзүн күнөөлүүдөй сезет анын алдында. Турмуш азабы, күйөөсүнүн оорусу менен өлүмү кошулуп ан сайын карыта койду. Камчы 1-класска барганда келген. Келин болуп босоого аттагандан бери бир жолу да кайнисинин атынан атабады. Жеңесинин сиз, бала деп сүйлөгөнүнө корстон болчу. Жанузактын келинчегин ар ишке жумшаганын көрүп, камчыда жеңесине короңдоп калчу акесин туурап. Жеңе, чай бербейсизби? Мен мектепке кеткен атам. Калимам болсо коркуп кеткен адам болуп. Десе, кечирип коюңуз. Эсимен чыгыптыр да. Азыр даярдайм бала, күтө туруңуз, дейт күлкүсүн жашырып. Алдына койгон тамакты жеп, корсоюп жөнөп кетет окуусуна. Апасы тигип берген көрпө тебетейди башына баса кийип. Бүбү Саранын контракт акчасынын калган жарымын төгүш керек болду бала. Таттуу элестердин кучагынан камчыны жеңесинин сөзү чыгарды. Кечээ чалган экен. Окуу жылы аяктап баратат. Мен эле калыпмын группадан дейт. Каяктан акча табам деп башым маң. Акеңиздин 40 өтсө эле Россияга кетет окшойм. Ага чейин бир нерсе кылыш керек болду. Канча төгүш керек экен? 28 000. 40 000 сомун сентябрда төккөнбүз. Калганын жаңы жылдан кийин төгүшүбүз керек эле. Атасы ооруп калганына байланыштуу мөөнөтүн узартып берген. Ушул айдан өткөрбөгүлө дептир. Эмесе модуль тапшыртпай кыйнайт экен. Бердибек аке берген акчаны иштете элексизби? Бир аз тартынып сурады камчы. Турат ошол бойдон, шаша жооп берди Калиман. 40-ына иштетебиз деп короткон жокмун бир сомунда. Ошону салып жибериңиз, 30 000. 2 000 сом бүкөндүн өзүнө, 28-ин төксүн. 40-ына эмне кылабыз? Айласы кетип сурады жеңеси. Эжем билет да эл топтогон акча тууралуу. Уксаты татко мени. Мага берип койдум деп коюңуз. Өзүм жооп берем ага.
Жашып кетти Калиман. Жанузактын узакка созулган оорусу кайратын, жаштыгын кошо алып кетти. Жаш эле туруп маңдайын бырыш баскан. Бакырайган сулуу көздөрүнүн тегереги тордолгон, териси бошошуп. Балдарын окутам, оорукчан эрин карайм деп жаны тынбады. Баалап алып бирөөлөрдүн эгинин чапты. Айылындагы турмушка чыккан кыздардын себин даярдады. Үлүш жерине эгилген беделерин сатты. Бир кызы Бишкекте медфакта, бири Ошто юрфакта окуйт. Үйдө 7-де окуган бир кызы менен 8 уулдары бар. Элдин балдарына окшоп чалчактап көчөдө ойногонду билбей, мээнеттин үстүндө чоңоюп келе жатышат. Ыйлагаңыз жеңе. Ала чандыр кунаажың кысыр экен. Акеми койгон күндөн бери багууда турат. Ошону соебуз. Күрүч менен сабиз бар. Нан, анан дасторконго алма менен кант алсак болду. Менде бир туугандарым берген 10 000 бар. Калган акчага кошулуп 30 000 болот экен. Аны бекем катып коюң. Жеңесине башка сөз айттырбай кесе сүйлөдү камчы. Эч кимге айтпаңыз. Эмеле жер айдатып, эгин эгесиз. Ошого иштетесиз. Эстеликтин акчасын Асан жездем менен Акбермет эжем төлөдү. Кыяс жездем менен Айжаркын эжем катмынын пакетин мойнуна алды. Калганын эптейбиз өзүбүз. Унчукпай отуруп калышты. Жанузак даяр үйгө чыгып жаны кыйналган эмес эле. Жетим калды деп атасы аяп, кара жумушка азыраак аралаштырды. Аксак койду бөрү аңдыйт. Ооруп калды. Атасы Найзабек өлгөндөн кийин өзүн этиятташ ордуна анча-мынча уурттап коюп жүрдү, баягы арак өлгүрдү. Жүрөк оорусуна чалдыгып калыптыр. Качан, кайсы убакта башталганын өзү да билбей калган экен. Түн ичинде 3-4 курдай туруп суу ичпей өнөкөт болуп калганынан Калиман шектенип, ошондо гана кант диабетине анализге алып барды. Соттун ырайымсыз өкүмүн уккан кылмышкердей башын жерге салып, аябай маанайы чөгүп келишти үйгө. Кант диабети бар. Кемине жүрөгү ооруп калыптыр. Олуттуу эле экен деп. Анан ошо болду. Жанузак денесинен мурда акыл эсти алдырды ооруга. Ооруп калдым деген ой күн сайын курттай болуп оюн жеп, 7,5 жыл ичинде дарманын түгөттү. Азыраак кыймылдаса энтигип, эриндери көгөрүп баштайт. Анан жай басып көчөгө чыгып, дүкөндүн жанында арак ичкен адамдарга кошулуп ичишти адат кылды. Аз-аздан алып койсо кайра жакшы болот, кан суюлуп деген сөздөр ага майдай жакты. Арак качан, аз ичилчү эле. Аздан кошулуп жатып кээде баса албай калган даражага чейин иче турган болду. Качан гана боору ооруп калганда токтотот. Анысы да ашып кетсе 3 айга созулат. Анан эле баягы абал. Апасы менен атасынын өздөрүнүн адамдык сапаттарынын эң жакшы жактарын иргеп чогултуп, анан бириктирип туруп төрөлгөндө камчыга берген экен Алла Таала. Апасынын мээнеткештигин, мээримдүүлүгүн, жакынына күйүмдүүлүгү менен сарамжалдуулугун, атасынын чарбадарлыгын, адилеттүүлүгүн, боорукердигин, чечкиндүүлүгү менен эрктүүлүгүн бир өзүнө топтоп алган экен. 5 жашынан баштап камчыны атасы өзүнө кошуп мечитке жетеледи. Жума намаз күнү ээрчитип райондун борборундагы чоң мечитке барышчу. Намаз бүткөндөн соң базарга кирип, бурчтагы ашканадан самса менен шишкелек жешет. Кардын камбайтып алып жай күндөрү болсо үйүнө коон дарбыз көтөрөт. Кыш күндөрү алма, ар түрдүү шириндиктерди алышчу. Камчыга ушунусу кызык. Кийинки жума намазды күтөт. Жума намаздын чыныгы маанисин, максатын апасы каза болгондо түшүндү. Апаң эми бизге муктаж, уулум. Намаз окусаң, Куран окусаң сообун багыштап дуа кыл. Сен төрөлгөндөн баштап түн уйкусунан безип, сен эс тарткынча карады, кириңди жууду, тамагыңы бышырып берди. Эми сен кызмат кыл. Кызматың жакшы жүрүш, адептүү болуш. Жаман бала болсоң кабырда жатып кыйналат апаң. Эсиңде болсун ушул сөздөр, деди Найзабек. Идиректүү бала атасынын айтканын көкүрөгүнө түйдү. Өткөөл курагына келгенде апасы каза болуп, тең туштарынан айырмаланып кечинде көчөлөрдө баспады. Көчө таптаганы бош убактысы да жок болчу. Найзабек аксакал өлөр өлгөнчө үйүндө кочкорлорду бордоду. Кайсы маалда болбосун союш издеп келген кардар кол кетпейт. Ошол багылып жаткан жандыктарга чөп менен жем даярдоо менен өтчү камчынын жайдагы каникулу. Бир жумада 2 жолу залга эркин күрөш секциясына барат. Мектепти бүткөндөн кийин ал да токтоду. Анын ордуна футбол ойнойт. Жанузак акеси өлгөндөн бери футбол ойногону бар элек. Оозуна ал жетпеген бирөө
Атаны арсыз-ай. Бир боору өлүп турса, бул жерде тилтеңдеп топ тээп жүрөт деп айтпасын, деди. Жанузактын жеңил мүнөз, кызуу кандуу экенин байкаган атасы эки баланын ынтымак жашашын камчынын кулагына кумдай койгон. Апаңар башка болгону менен атаңар менин кулунум. Акеңе каяша сүйлөбө, айтканын аткар. Тытышып отурсаңар эл сөз кылат. Энеси бөлөктүн абалы ушу деп. Ал ачууланса сен сабыр кыл. Балдары бар, кыйналса кол кабыш эткин. Эртең эле чоңойсо кайтарат. Мына, коколой башым бар. Жаман болсо да бир тууганым болсо деп зар кылып жашап өттүм, уулум, деген. Ажалы жеткен экен, Жанузак менен камчынын ортосунан жаман сөз аралаганга, атасы айткан акылы керектелгенге жетпей акеси кете берди. Жарыктык менен коштошуп. Узак жашасын деп ырым кылып ат койду эле. Найзабектин тилеги ишке ашпады. Тажал, кабанаак иттей болуп этегине асылган оорудан бечара Жанузак кутула албады. Акең мас болуп калыптыр. Баланча экөө түкүнчө жерде турат десе, кандай иш кылып жатса да таштап коюп, барып бир тууганын жетелеп келип жүрдү. Кабагын үйрүбөдү, ачууланбады. Эртеси күнү абалын сурап барганда кечирим сурайт акеси. Жатып калса деле сыр бербей, кызып калган экенсиз. Бирок аягыңыз менен келдиңиз деп жооктотуп койчу эле. Анда тырышкан маңдайы жазылып, мулугундап сүйүнүп калат Жанузак. А бирок эртесиби же бир жумадан кийинби айтоор көчөгө чыкканда тыңсынган бери: өткөндө мас болуп калыпсың, ченеп ичсең боло. Атаң намазгөй киши болчу. Дагы жакшы камчы келип калды. Болбосо кечке жатмаксың деп ачыгын айтып салат. Бир боорунан акем онтойсузданып калбасын деп, жалган сүйлөгөнгө мажбур болгонун ойлоп ичи элжиреп кетет. Ал күнү инисинин үйүнө барып кечке жанында жүрөт. Качан, кимге үйлөнүшүн сурайт. Баккан койлорун карашат. Иши кылып инисинин көңүлүн алышка аракет кылат. Анысына сүйүнгөн камчы чечилип айтып берет баарын акесине. Кудай буйруса тоюңду дүңгүрөтүп өткөрөбүз. Ден соолук айнып калбадыбы, кысталак. Болбосо бул маалга калтырбай үйлөндүрүп коймокмун. Эчтеке эмес. Буйруса бир жакын дос операцияга акча берип тура турган болду. Акең 18 жашка кайра жашарат. Көрөсүң анан, деп кыялданып, өзүнө өзү маашыраланып күлөт. Агасынын айткан тамаша кыял сөзүнө кошулуп камчы да кыт-кылыктап күлүп калат. Сурамакчы болуп жаткан, кимден акча алган атасыз деп, жакшы маанайда сүйлөшүп отуруп, такыр жадынан көтөрүлүптүр. Өлүп калат деп такыр ойлоптур Жанузакты. Жүрөгү ооруган Аскарбек чал деле 80ден ашканын ойлоп, бул шумажалды бечара акесине эч ыраа көргөн эмес. Өлөөрүнөн жарым ай мурда аста басып камчыга келген. Бүбү Сарага акча жөнөтөйүн деп 2000 сом алган. Бир кыйла убакыт отуруп экөө сүйлөшкөн. 23дөн өтүп баратат жашың. Үйлөнсөң болор эле. Мен да кашайып такыр эле оңула албай койдум. Көздөгөнүң бар болсо алып келе берчи. Менин айыгышымы күтпөй. Бир кеп болоор ал жагыда. Бердибек акем бар го, бүтүрөт баарын, деди, терең дем алып. Жүзүндө сана аркагандыктын белгиси, көзүндө бирдемеден коркуу бар. Операция кылдырып келсеңиз, анан үйлөнөрмүн, аке. Чоттогон деле кызым жок. Ошол маалда табам да. Куда болуп барасыз өзүңүз? Кошмат абам экөөң турганда, Бердибекке эмне бар? Деп камчы тамашалап койду. Өзүңүз айткандай кудача кыздар менен бийлеп келесиз. Жанузак өзүн зордоп жылмаймыш болду. Саргайган өңүн бырыштырып, күн өткөн сайын арыктап, баягы олбурлуу денесинде эт калбай бараткандай. Жоон сөөктөрүн денесин каптаган териси менен ичке тарамыштар гана чачыра тийбей кармап тургансый. Күндө көрүп жүргөн үчүн бир боорунун мынчалык арыктаганы билинбей жүргөн экен. Кар кетип, аз да болсо табы билине баштаган күнгө кактанып отурган Жанузактын абалы эми даана билинди. Жаак шимирилип, эриндери жукарган. Териси жукарган эриндердин тиштери сыртка түртүп, аябай эле коркунучтуу көрүнүп калыптыр. Камчы: жаман айтпай жакшы жок. Кокус бир нерсе болуп кетсе, муногу жаман үкөлөрүңө карай жүр. Сенден жакын, сенден кымбат кимим бар? Ушу сага аманат. Жетим калды деп аяба, иштет. Жаман жакшынын айырмасын билсин. Сен бар, кыжаалатчылык жок менде. Жеңеңе каралашып тур, инем, деди Жанузак, куду өлүм алдында жаткан сыңары. Камчы эсоо эле карап калды акесин. Андай сөздү оозанбаң. Жакшы болуп кетесиз. Жүрбөйбү Аскарбек чал деле. Камчы кайраттандыргысы келди Жанузакты. Минтип эрте күндөн бошошпоңуз да, айыгам деп тура берсеңиз сөзсүз айыгасыз. Этияттанып айтып атам да. Кимдин эле өлгүсү келсин?
Кой, мен үйгө барып жегеңи жөнөтөйүн. Банк жабыла электе үлгүрүп калсын деп, аягын алсыз шилтеп үйүнө кеткен Байкуш. Жанузак 15 жашында калды апасынан. Доктор чыгарып койгон, дарылаштын пайдасы жоктугун айтып. Оору өлгөн апасынын акыркы күндөрү аябагандай азап менен өттү. Темир керебетке колдорун байлап коюшчу. Бетин көзүн тыткылап оюп албасын деп. Ар нерсени сүйлөп бакырчу. Кээде уят сөздөрдү айтып баштаганда үйдөгүлөрдүн баарын чыгарып жиберчү атасы. Оорукчан апасына боор оруп ыйлачу. Үй бурчунда жалгыз туруп. Эжелери ал кезде бирөө турмушка чыгып, бирөөсү студент эле. Өзүнө келген маалдарда уулун киргизчү атасы, көзүнө карай албай уялып. Азыркы богооз сөзүнүн баарын өзү айткансып жеттиктеп. Апасы калчылдаган башын жазыктан көтөрүп, көгөргөн кан тамырлары турдоп турган колдору менен Жанузактын башынан сылачу. Айла анайын, кулунум деп үзүп сүйлөп. Жашы 14 өтсө да жүрөгү түкүлдөп, апасынын өзүн карай сунулган арык манжалары кекиртегин апчып бууп ала тургансып коркчу. Тердеген дененин жыты бөлмөнүн ичиндеги ысык абага, дары менен оорулуу заара ушатчу тепшиден чыккан жытка аралашып көңүлүн айнытчу. Чыгып кетишке шашчу. Эжелери оорукчан апасынын шейшектери менен кийимин күн алыс жууп алмаштырып турушту. Бирок бөлмөдөгү ушул кескин жыт такыр кетпеди. Же ким билсин, мурдуна биротоло орноп калдыбы. Жанузак ата үйүн камчыдан талашпай алыстагысы келгенин бир себеби да ушунда эле. Анткени ошол бөлмөгө кирген сайын эсине керебетте таңылган апасы келип, кайрадан ошол сасык жыт мурдуна кирчү. Жанузак эс тарткандан бери эле ата энеси тынч жашабады. Болор болбоско үйдө уруш чыгып, кыйсыпыр түшүп кетчү. Бирин бири көрөйүн деген көзү жок эрди катын балдар үчүн эле жашап жүрүштү. Айрыкча Найзабек. Аялы болсо сесчү. Найзабек талак берип үйдөн айдап жиберсе башка эч ким албасын. Бирок Найзабектин баласы актыгын, аларды таштап кетпешин сезгенден кийин кайра тили узарды. Жанузак төрөлгөндөн кийин эрди катындай болуп чогуу жатпады экөө. Сырттан караган адам булардын ортосунда көзгө көрүнбөгөн жылчыксыз дуал пайда болгонун билбейт эле. Экөөнүн ортосундагы сөздүн көлөмү мүмкүн болушунча азайган. Терезени тиктеген аялы үйдөгү азык оокаттын азайганын айтып коет. Же кыздары менен жалгыз уулуна керектеле турган акчаны айтат. Болду. Башка сөз жок. Элдей бири-биринин соо же оору экенин сурашпайт. Найзабек кир болгон кийимин кыздарына берет. Кудай жалгап чоңоюшуп калган алар. Тамагын алып келишет алдына. Талаада иши көп. Кышта гана тынат. Ошол 3 ай аябай узак сезилчү. Колдон келишинче бири-бирине кезикпөөнүн аргасы. Жаз келсе сүйүнгөн Найзабек кайра кетет талаасына. 3-чү шыйпаңдын бир каты. Иштин кызыганын шылтоолоп жатып калат ошол жакта. Мүмкүн өз ара чечилип сүйлөшүп, арадагы көйгөйдү чечип алса болор беле. Жок, экөө тең унчукпай таарынды. Күндөн күнгө мамиле сууду, ызаат сый азайды. Найзабектин апасы көшөрүп болбой койду ажырашам дегенине. Садага болоюн каралдым, кой. Ажырашам деген сөздү оозана көрбө. Мынабу 2 кыз менен уулуң бар. Кимдин эшигинде тентитесиң, деп караманча каршы туруп алды. Анда Жанузак 10 айлык бөбөк эле. Апасын кыя албады. Өзү да жетим өскөн Найзабек бешикте боргулданып терде уктаган уулун тирүү эле жетим кылгысы келбеди. Өттү биздин өмүр. Бир үйдө жашап душман болдук. Жок дегенде ушул балапандарыбыз жакшыраак жашасын дедик. Кетти кайран жаштык. Шилденин суугунда уясы бузулуп, жыйган чөп ичинен жай издеп ишигөн таранчы сымал ысыбай койдук биз дагы. Айла канча, деп өзүн өзү соорутту. Бала кезинде Найзабектин атасы жыйнаган чөп чарды жаан тийип чирип кетпесин деп кургак турчу жерлерге жыйчу. Атайы тоютка деп жасалган. Камыштан жабылган бастырмага жыйган чөптүн арасына чырылдаган таянчылар уя салат эле. Бул чөп кыш мезгилинде малга берилээрин, ушу бойдон тура бербешин акылы аспаранда түшүнмөк беле. Качан гана айры менен четинен инип малдарга бере баштаганда уялары бузулат. Тобу менен чоң талдын майда бутактарына конуп, көздөрү үймөк чөптө болот бечаралардын. Найзабек оюнан кайтып, чөптү бузбай калтырып кетчүдөй үмүт менен карап чырылдап. Үйгө киргенде кайра чөпканага келип уясын издешчү. Эшик кыйчылдап сыртка бирөө чыкса, дүрүр этип уча качышат. Бир жылы катуу суук болгон. Чөптүн акыркы катынан 100дөй таранчынын өлүгүн тапкан. Сууктан качып жандалбас кылып, боо ажыраган жерге шыкалып калышкан экен.
Баары бир сууктан кутула албай тоңуп өлүптүр. Ошол жылдары азайып кеткен таранчылардын орду билинди. Ал курт-кумурска көбөйгөнүнөн байкалды го. Алма менен өрүккө жармашкан малак курттар жалбырагын жеп, өзүн карашак кылып калтырып жатты. Таранчылардын саны 2-3 жылдан кийин гана кайра калыбына келди. Чыйрытташып тобу менен жайда тыттым өмөсүн чокуп, бутактан бутакка секирип, сүйүнгөн эле найза ыйганда, көптөн бери көрбөй сагынган адамы менен учурашкансып. Кийин Жанузакка да бечеки таш ыргыттырбады шынчыптарга. Ошентип жүрүп бир күн эле үн чыкпай калды апасынын. Акылдан тайган аялдын жүрөк түшүрүп чыңырганы угулбады кечке чейин. Уктап калган экен. Түн бир оокумда топураган буттардын үнүнөн, эжелеринин бышактап ыйлаганынан ойгонуп кетти. Чоочуп ордунан туруп кийинди. Апам өлүп калды, деди, озондоп чоң эжеси Үрүят. Садага болоюнум, эми эмне кылабыз? Ыйлай албай койгон ошондо. Үйдөгү кырды бычак мамиле менен суук көз караштар, көптөн бери созулган жаман оору баары биригип балалык жүрөгүн муздатып, үркүтүп койгон экен. Качан гана коюп келгенден кийин боз үйгө өкүрүп кирген атасынын ыйлаганын көрүп, зээни кейип Жанузак да ыйлады. Атасы токтобой узакка өксүдү. Аялына деле кайгырбаган Найзабек. Чогуу жашап жүрүп текке кеткен өмүрүнө, кадыры билинбей өтүп кеткен жаштыгына кейип ыйлады. Бала төрөш үчүн эле жупташып, бирок ортодо жакшы мамиле болбогон эки катын болушканына кейиген. Сүйүүсү, көңүл жылытаарлык мээрими жок туруп балалуу болгонуна ыйлаган. Анысын ким билип коюптур? Кайран киши. Жакшы көрчү экен да аялын. Минтип басылбай ыйлап отурат дешти. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет. Экинчи аялына үйлөнөөрдө ала турганын кылдат териштирди. Улуу кызы таап Найзабекке айткан эле. Келин өзүнө жакты. Өз кызы сунуш кылган үчүн баш тартпады. Үйлөндү ошого. Элдин кыздары апасы өлсө, атасынын төшөк жаңыртам дегенине караманча каршы чыгып жатпайбы? Кыздары антпеди. Адашпаган экен. Же Кудайдын боорорудубу, кыскасы ойлогондон да жакшы чыкты алганы. Мал доктурлукту бүткөн Жанузакты да үйлөндүрүп койду көп узатпай. Кудай жалгап Калиман жакшы келин болду. Эртерээк турмушун уласын деп бир чети өзүнө жакын, бир чети тууган чалыш Кемпирбайдын үйү сатылаарда алып берди. Бүткөнсүдү. Ата милдети менен чоң көйгөйдүн бириси. Жанузак 2000 сом алып кеткенден 10 күн өткөн соң жатып калды төшөктө. Дагы бир ай өтүп өтпөй көз жумду. Жатып калгандан кийин билишти, эми адам болбошун. Акыркы күнү камчыга айткан. Масчылыгымданбы, же сол кезимдеби, дөгүрсүп сүйлөп көңүңдү урутсам, кечир мени, садага болоюнум. Мүмкүн акеңмин деп улуулук кылып, туура эмес мамиле кылгандырмын. Аттиң-ай, жакшы боло албадым. Сен берген акчаларды иреттеп дептерге жазып койгом. Аман болсо инилерин кайтарат. Бет терисин жыйрып, оорусунан тиштенип алды Жанузак. Ушул эки козумду карай жүр. Сага аманат, балдарымды таштаба. Эми кыямат күнү жүздөшөбүз, бир боорум. Энтигип, ачылган оозун жаба албастан эрдин кымтып жатып калды. Камчы сөз айта албады. Көкүрөгүнө көтөрүлгөн ый кекиртегине келип такалды. Көзүнө каканактаган жашы мунарыктап мурду ачышты. Башын шилтеген бойдон деп үн ката албай отура берди. Кийин сыртка чыгып, үй артында өскөн кайнаалынын жыгачына жөлөнүп сооктап ыйлай берди. Камчыга аманатын айтаары менен эсинен танган Жанузак ошол күнү кечинде каза болду. Камчы дасторконго бата кылып отурган жеринен турду. Үйүнө барып койлорун бир сыйра көздөн өткөздү. Түштөн кийин Бердибекке бармак болуп, үйүнө кирип кетти. Болжогон убактысында Бердибектин үйүнө басып барды. Кокон гилас өскөн багынын четиндеги жерди казып жаткан экен. Кулпуна эгип коелу деп жеңген кулакты жеп жатат. Бир чети туурадай. Тоокторду быйыл жок кылдык. Жыйып койгон бедеге чечип, аны жеп 5-6 кой өлдү. Эккен нерсени тыткылап, жашылчанын баарын чокуп коюшат. Пайдадан зыяны көп макулуктар экен ысталак, деди учурашкандан кийин. Жүр, тиги сөөргө отуруп акылдашалы. Камчы келгендеги максатын айтып түшүндүрдү. Кайсы күнү кылсак анда, деди Бердибек. Коңшу айылдарда эч кандай маареке жок бекендеги, анан бир убакытка белгилеп албайлы дегеним. Сурап билиңизчи. Баарын даярдап койгонбуз. Кемчилиги жок буйруса. Сиз деле карап турабыз. Сөзүн бүткөн камчы отуруп калды, бийдин оозун тиктеп.
Бердибек ойлонуп калды бир саамга. Камчы чыдабады мал катканына. Бердибек эке, маареке боло берсин аларда. Чакырган эле адамдарыбыз келет го акыры, деди. Жини келе түшкөн камчы. 2 күндүк чоң аш берген жокпуз. 1 саатка калбай турган кыркылык өткөрүп атабыз. Өзүбүздүн сөздү сүйлөштүн ордуна башка айылдагылардын убактысына карайсыз. Туура сөздүн чындыгына уялып калды Бердибек. Жаш баланын сөзүнүн курчтугуна баа берди. Кудайым өмүр берсе, оңор адам болбойтпу, деп алды ичинен. Сен шашпай кое тур. Сүйлөшкөнбүз жакын айылдагылар менен кеңешип туруп, анан белгилейли мындай нерселерди деп. Мейли, кийинки бейшембиге даярдык көрө бергиле. 1 күн алдын туугандар барат кызматка. Айтып коем баарына. Коштошуп чыгып бараткан камчыны карап, бир нерсе эсине келдиби, кайра токтотту. Эмне сойгон атасың? Молдолор өлүмдүн чыгымын азайткыла деп атат. Кичинекей кунаажын багып койгом, ошону соебуз. Тажасын да көрдүң го, молдолор жетимдин акысын жеп атасың, жегениң арам дешпедиби? Анда өзүм көтөргөм чыгымын, деди. Бери бурулган камчы. Мечитке барганда деле айткам молдого. Жанузак акемин эч нерсесин короткон жокпуз деп. Сиз өзүңүз 50 000 сом бердиңиз туугандардын жардамы деп. Баарын айтып түшүндүргөм. Аныңго туура дечи. Бердибек беймакул болду камчынын сөзүнө. Ошентсе да алардын айтканына кулак салып коюш зарыл. Өлгөндүн баарында эле сендей ини жок, биздей күйүндүү тууганы жок. Анын үстүнө намаз окуган баласың, динден кабарың бар. Чыгымды азайткан жакшы, туура. Бирок неге дайым эле бизге келгенде азайткыңар келе берет? Атам өлгөндө бир айтылып, бизден башталган эле чыгым азайтуу. Кийин кайра эле эски ордуна келип калды. Бирдемени эстеген камчы кайгылуу жылмайып сөзүн улады. Мейли, мен макулмун айтканыңызга. Бирок ошол күнү Жанузак акемдин кыркында айтасыз, чыгым азайсын деп. Колдойм мен да сизди. Билип турам, эмне үчүн мага бул сөздү айтканыңызды. Акчадан кызганып айтканыма көнөт, камчы деп атасыз. Же акчасы жок деп аяп турасыз. Атам өлгөндө мен жаштык кылып калдым. Жанузак акем силерге ишенип калды. Эмесе атам өзүнүн өлүмтүгүнө жетерлик акчаны камдап коюп өлгөн болчу. Кадырыңыз жан болсун, Бердибек аке. Бир боорум үчүн баарына даярмын. Эл кылганды кылууга күчүм жетет азырынча. Унчукпай туруп калды Бердибек. Жооп бергени сөз таба албастан. Мейли, жакшы калыңыз. Келе турган чаршемби күнү эртерээк барып туруңуз. Сураныч сизден. Эшикти жаап чыгып кетти. Бердибек болсо үнсүз отуруп калды. Камчынын сөзүн кайталап кулагынан өткөрүп. Болжогон күнү айткандай эле эрте барды Бердибек. Аздан кийин касапчы бөкөлчүлөрү келишти. Чүпүрөккө оролгон бычактарын кериз өтүктөрүнүн кончуна тыгып. Куран окуду бирөөсү, курмандыкты Кудай жолуна багыштап. Жээн балдардын бирөөсү жетелеп чыккан кунаажынды четирээк жетелеп барып, жедеп дасыгып бүткөн колдору менен бир паста жиле жыгып, мууздап салышты. Азыр эле бейкапар кепшеп, жонун күндүн табына тосуп ныксырап турган ала чандыр кунаажын тырактарын серейтип сунуп жатып калды. 4 бутун шыпылдатып кармашып терини жирей башташты. Ой, келиндер, ичегини ким жууйт? Жөнөткүлө тезирээк. Кишилердин бири аялдар жүргөн тарапты карап үн салды. Тезирээк келе койгула эми. Колдоруна бирден чара кармап 4 келин бөлүнүп чыкты. Үймөлөктөшүп мал союп жаткандардын жанына барышып, ичегилерди чараларга салдырышты. Четтеги 2 теректин түбүнө отурушуп жууй баштады. Катмы пакетти канча адамга даярдаттың? Ушунун баарына көз салып турган Бердибек камчыны чакырды. 250 даана. Дароо жооп берди. Кыяс жездем менен Айжаркын эжем мойнуна алды эле. Баарын өздөрү сатып келишти. Жакшы экен анда. Катмы баштык көбүнчө аштарда, анан ушундай кыркылык менен жылдыктарда берилет. 5 сомдук пакеттерге 1 нан, чыны, 1 куту көк чай менен алма, конфеттер салынат. Аш жеп бүткөндөн кийин отурган адамдарга таратышат. 50-гө чыга электер көбүнчө алышпайт, уят деп. Алгандар пакеттин оозун ачып алына коюп алышат. Ар бир 10-15 адамдын ортосуна бирден аялдар көтөрүп келген себеттерди алып келип коюшат. Куран катмы кылынып бүткөндөн кийин себет ичиндеги нерселерди бөлүп алышат. Башка болбосо да ушуну биринчи токтотобуз деп атышкан. Аксакалдар, ушул пакетти токтоткулачы айланайындар. Базардагы сарттарды байыткандан башка пайдасы жок деп какшап эле келе жатат. Куру намыс үчүн бири-бирине атаандашкан элдин токтоор түрү жок. Жер-жерде көбөйгөн диндар адамдардын мээнети менен дагы көп ашыкча нерселер токтоп калды. Өлүм болгон жерде ичкилик ичкен адамдарды өзүбүз деле көрүп калбадыкпы?
Ал күнү кечке эт бышырылды. Дастарконго коюлчу салаттарын даярдашты. Таң эртеден демделчү күрүч тазаланды. Баардык жумушту бүтүрүп, караңгы киргенде гана үйлөрүнө кетишти. Эжелер, жезделери болуп таңга маал Жанузактын мүрдөсүнө чыгып барышты. Куран окуп кайтышты. Эртерээк келип даярдык көрүш керек эле, андыктан көп кармалышпады. Үйгө кирип дуа кылып чыгып, камчы дарбазаны ачты. Жабылып кетпеш үчүн түбүнө кирпич коюп, ашпозчунун жанына барды. Жээндеринин бирөөсү от жакып жардам берип жатыптыр. Арыраак жылып телефонун алып чалды. Ажыбек аке, тезирээк келгиле. Ашпозчу да келип калды. Ажыбек бөкөлчүлөрдүн башчысы, мындай айтканда аксакалы. Күлөң саптуу ийри бычагын жалаңдатып дайыма кызматта. Шыпылдатып эт кескен 4 шериги ушунун гана айтканын аткарат. Кээ бир той же маарекенин ээси бир нерсе деп ачуусуна тийген болсо, анда өлгөнү ошо. Туш келди жилик таратып, бышкан эттин берекесин учурат. Анан жетпей калса не кылайын деп догурунат кайра. А камчынын өзүнөн союшка семиз кой алып, же алган бирөөгө ортого түшүп жүргөн үчүн кың дебей айтканын аткарышат. Анын үстүнө бул той же аш эмес, антип өнөр көргөзгөнү. Мындай учурда баары чын жүрөктөн күйүп, туугандык милдетин аткарат. Андыктан бөкөлчүлөрдү деле биротоло адам катарынан чыгарып коюуга болбойт. Бирде азыр айтып өткөн кылыктарын айтып, бир сыйра жемелеп коймок болушкан. Башында тынч гана угуп отурган Ажыбек кептин акырында жарылган. Эми өзүңөр союп, бышырып, өзүңөр тарта бергиле. Биз да келип эл катары 1-2 саат табак ташып кете беребиз үйлөрүбүзгө. Кайра жакшы. Жаз менен жайда эч нерсе эмес. Суук күндөрү колдор тоңуп калчылдап түн жарымга. Кээде таң атканча эт бышырабыз. Кимиң ошондо жардам берип койдуң? Ар ким келип деле жеп кетип атат биздин кызганган көшүңө. Мээнет кылган балдарга эле асылганыңар асылган. Кылбайбыз. Тирилик өтпөй калчудай ушулар күйгүздү деп ич күптүсүн чыгарып алган. Баары жүйөлүү сөзгө ынанып унчукпай калды. Бир гана Бердибек зиркилдеп урушуп койду. Же эл көзүнө уршумуш болдубу, же алардын бир сырын билеби, айтоор Бердибекти каяша айтпай угушту. Бир чети айта албайт да болчу. Килейген 2 иниси бар Бердибектин. Агасына бейчеки калжаңдап сүйлөгөндү токмоктоп салышат. Уялаш төбөттөрдөй болуп күлтүлдөп дайыма бирге жүрүшөт. Элдин алды келе баштады. Жанузактын кайын журту менен алыстан келген туугандарды коңшулардын үйлөрүнө жайгаштырышты. Аламан эл болсо үй алдына тизилген. Ушундай иштер үчүн атайы жасалган темир столдордон орун алышты. Ар көчөдөн топ-топ болуп кирип келген адамдар акырындап толуп бүттү. Чай ташыган балдар колдоруна чоң чайнекти кармап алып, кыдырып чай коюп жатты. Баятан күжүлдөп ар сөздү сүйлөп жаткан меймандар ооздору бошобой, күбүлдөгөн үндөрү токтоп, бир аз тынчый түштү. Бердибек казан боюна өтүп барды. Билгиси келди эт менен аштын даяр болгонун. Бөкөлдөрдүн жанын өттү. Даяр болдуңарбы? Ооба, сиз тарт десеңиз эле болду. Жакшы экен анда. Эртерээк кутулуштун айласын кылалы. Ашпозчу алыстан эле баш ийгеди. Биз даяр дегенсип. Баштай бергиле анда, деди Бердибек. Табак ташыган балдарды чакыр. Четтеги табак коюлган столду тегеректеп отурган 10дон ашык балдар ордунан тура келишти. Молдоке? Баш жактагы столго карап кыйкырды. Кандай дейсиз? Ашты тарта берелиби? Албетте, дароо жооп берди молдо. Убакытты кетирбей баштайлы. Жаз жарыш дейт, эл эртерээк барып иштерин кылсын. Бердибектин ишарасын көрөр замат ашпозчу кепкири менен сузуп аппак табактарга май сиңип жалтылдаган күрүчтөрдү серпип ыргыта баштады. Табак бетине тегиз жайылган күрүчтүн үстүнө бирден чоң стакан коюлат. Дагы бири боор менен ишеги салат. Анан жиликтерге карап улуулатып тизилип, ошол бойдон биринчи куда сөөк, сыйлуу коноктор жайгашкан үйлөргө, анан столдорго жеткирилет. Ал жерге да атайын адам дайындалат. Көп адамды тааныган, кимиси улуу, кимиси аксакалыраак экенин айырмалаган адам болуш керек. Антпесе кимге кайсы устукан беришин билбей уят кылып коюшу мүмкүн. Канча таарыныч болду мындай билбестиктин айынан. Кылдат мамиле кылуу керек табак тартканда да. Бирде башка айылдан келген бирөө акыл үйрөтүп короңдогон. Табак тартып жаткан Алыбайга. Жашына карап бербейсиңби? Рахманали аке Жумабек акеден улуураак да, деди. Алыбай да оңор эмес. Мен каяктан билем, кимиң улуу, кимиң кичүү экениңи. Оозуңда тишиң калбай турса, сени чал экен дедим да. Же мага паспортуңду көргөзүп койдуң беле? Ой, Өмөр.
Сен өзүңдүн тоңуңа барып бий болосуң. Ага чейин алдыңа койгонду кыйшалаңдабай жегин да жолуңа түш деген. Бердибек ыкшып көзүнөн жаш чыккыча күлгөн. Атаны күйдүргай, боорду эзди деп. Албай чоңко саякка жем болот. Аярдап сүйлөбөсөң катыгыңы берет. Канчалаган чеченсингендин тумшугун таш сүздүргөн. Аш да желип бүттү. Жаштар өздөрү билип орундарынан туруп кетти. Калгандарга бирден пакет таркатылды. Себеттер коюлду. Бир чоң темир табактын үстүнө туз, кургак чай менен ысырык салып молдонун алдына коюшту. Куран окулуп баштады. Күңгүрөнгөн муңдуу үн кан тамырды дирилдетип көздөн жаш айлантты. Айрыкча кайгы баш камчы үнсүз ыйлап жатты. Эч кимге байкатпай сызылган көз жашын аарчып отурду. Көз алдына апасы, атасы, бүгүн кыркылыгы өтүп жаткан бир боору Жанузак келди. Ушул үчөө биригип алып молдонун жанында тургансып сезилди. Башын көтөргөндөн коркту камчы. Көтөрсө эле турган жеринен алар кетип калчудай болуп. Ой, камчы, кел бери кел, деген Бердибектин үнүн укту. Тур, бата берет экен, жанына бар, деди жезделеринин бирөө. Куран катмы бүткөн экен качан эле. Сагынган ата-энеси менен бир тууганын элесин арбалып, бүткөнүн деле байкабай калыптыр. Бетин аарчып алып, аксакалдардын алдына барды. Жаркынбай ажы, өзүңүз жакшылап бир бата бериңиз ушу балага, деди Бердибек. Аксакалы бакыйган аксакалга карап. Жанузак инибиз каза болгону күндөн тартып, бүгүнкү кыркылыгына чейинки чыгымдын дээрлик баарын ушул жигит көтөрдү. Омин, эки колун жогору жайды аксакал. Жараткан эгем ушул балабызга иман берсин. Өмүр менен ден соолук берсин. Эки дүйнө бактылуу болуп, кылган жакшы тилек ниетинин баары ишке ашсын. Тапкан тутканына береке берип, эл арасында жүзү жарык болсун. Жакшы, ыймандуу кыз туш келсин пешенесине. Элге кызмат кылган, эл сыймыктанган инсан болсун. Ар бир инсанга Кудайым ушундай бир тууган берсин. Омин. Отургандар дуулдап чын дилден бата кылды. Алар айткандын жарымын укса, жарымын укпай камчы мас адамдай теңселди. Эжелерине, жезделерине да жакшылык тилеп дуа кылышты. Аны уккан жок. Боз үйдүн эшигинин оң тарабындагы темир отурушка отурган бойдон катты. Жүрөгү кысылып, оозу кургап чыкты. Эл кетти. Эми жалаң туугандары, достору менен жакшы санаалаштары калды. Боз үйдө отурган эжелери ээрчишип үйгө кирип келишти. Балдар үй ичиндеги керебетти, жерге салынган кийиз менен килемди, жыгач тактайларды алып чыга башташты. Камчы, боз үйдү буза берелеми? Балдар таркай электе жыйнап койсун баарын. Өкүрүп коюш керек. Камчы муну билет эле. Аңгыча үйдүн жабуусун сыйра башташты. Жүрөгү опколжуп кетти. Жанузак өлгөндөн бери отурса, ушу боз үйдүн керегесине жөлөнүп отуруп, ыйласа жөлөнүп ыйлап, биротоло көнүп калган экен. Жанузак акесинин өлгөнүнө эми чындай ишенди. Чындыкка моюн сунду. Боз үй бузулган сайын акесинин элеси алыстай берди. Жанузактын өлгөнүн ушул тигилген боз үй анчалык билдирбей турган экен. Буулуккан камчынын бир боорун жоктоп сыздаган ые баарынын көзүнө жаш алдырды. Базарым акем, айрылдым. Жөлөгүм акем, айрылдым. Кеңеше турган акем жок. Эркелей турган акем жок. Жаман менен жакшынын баарын көрдүм деген Бердибек ыйлап жатты көңүлү сыздап. Арыда албай турат көзүн сүртүп. Киркиреп үнү бүтөйүн деп бараткан камчы гана токтооду. Бирөө барып кой демекчи болуп калды эле, бугу таркасын, ким кой деп токтотуп койду Бердибек. Эми кайдан көрөмүн, эми кайдан табамын, айланайын жан акем, кандай айла кыламын. Бердибек камчынын ыйлаганына чыдай албады. Албайга калган ишти дайындап, машинасына отуруп үйүнө кетти. Үйүнө жеткиче кулагына камчынын муңдуу, жүрөк эзген ыйы угулуп, көзүнө аргасыз калып, жаңгак жыгачына таянган. Бир нерседен үмүт кылгансып ар кимди тиктеген камчынын жаш куйган көздөрү көрүнүп тура берди. Албай камчынын жанына барды. Камчы, кой эми, кайратыңы жый, иним. Айла жок экен да, кой эми, сабыр кыл. Башка сөз айта албай кайталай берди. Мурдун шуу эткизе тартып. Кой эми үкөм. Бирөөсү аппак чыныга муздак суу алып келип камчынын оозуна кадады. Калтыраган колдору менен чыныны кармап жута берди сууну. Ошондо гана өзүнө келди.
Албай пияладан баштап стол менен боз үйгө чейин ээлерине жеткиртип берди. Башка жерде болсо үй ээси өзү жеткирмек. Бердибек кетээринде Албайга өзүң башында туруп жеткиртип бергин баарын. Эртеңкиге камчыга иш калбасын деп кеткен. Айтканын аткарып, чогуу отуруп жаназакка Куран окушту. Камчы менен коштошуп кетти баары. Башы ооруп ыйдан энтиккен камчы өз кайгысы менен өзү жалгыз кала берди. Бир гана толгон ай өзүнүн күмүш нуру менен жаагынан сылап турду. Сени жалгыз калтырбайм дегенсип. Жаз келип талаа иштери башталган. Баягы бригад болуп иштеп калган үчүн жер кадырын билген Найзабек жер бөлүнгөн жылы турмушка чыккан кыздарына чейин каттаткан. Ошентип отуруп 2,5 гектар жер ээлеп калды. Ал кезде адамдар байоо, назары ток эле. Неге мунуку мындай деп бирөө сураган да жок. Биринчи жылдары ар нерсе эгип жатышты. Минтип кой бортоп баштагандан соң жалаң жүгөрү менен беде, 1,5 гектар жерге пахта эгишет. Беде менен жүгөрү бир талы, бир данына чейин үйгө келет. Пахтаны кайра иштетүүчү заводко тапшырышат. Ал жерден буласынын акчасын, майы менен бирге күн жарасын берет. Анын койлоруна берет. Кыскасы талаадан алган түшүмдүн коромжосу жок. Жанузак акесинин ырым-жырымдарына иштетип малы да аз калган. Мал азайса азайсын, ден соолук бекем болсо болгону. Калганынын жарасы жеңил. Бердибек жүзүнүн көлөкөсүндө эс алып отурду. Мына май айы да келип калды. Эшик алдында өскөн эрте бушчу кокон гилястардын мөмөлөрү кызарып, ала канат чыйырчыктарды кызыктыра баштады. Мырза теректердин үлпүлдөгөн жумшак тыбыттары жердин баарын каптап, жайда жааган кар сымал агартып салган. Айылдагы дээрлик ар бир үй көчө тарабына терек эккен. Ары бери баскан адамдын кадамынан пайда болгон азгантай желдин күүсү менен жерде жаткан жеңил тыбыттар каршы терши каалга учат. Айыл ушул эгилген теректери менен кооз. Кышы менен үшүп чыккан ар бир бүчүр жазгы күндүн табы менен оожу алып, күн санап борсоюп толот. Амалга келген тамырлар сөңгөккө суу менен кошо жерден тарткан азык жеткирет. Андан ары шак бутактарга жол алган азык заттар соң бүчүрдү козгойт. Уктап ойгонгон сайын жалбырактар өңүнө чыгып чоңое келет. Тээ күздүн биринчи айына чейин соккон желге теңселип, шуудурап турат өз тилинде ырдагансып. Анан жашыл түс чегине баштайт. Ордун алгач ачык жашыл, андан кийин кызыл жана сары түскө бошотуп. Андан дагы айыл бир башкача кооздолот. Табы жок, эч кимге зыян жеткирбеген алоологон жалынга оролуп. Кеч күз гана өчүрөт бул жалынды. Алсыраган жалбырактар биринин артынан бири күбөлүп түшүп отуруп, эң чыдамкайлары, эң кайраттуулары калат. Бирок алар да күздүн суук шамалына канчалык өчөрлүк кылып каршы турган менен, алгачкы жааган кар салмагына туруштук бере албай жерге түшөт. Кар үстүндө жаткан сары алтындай болуп. Болду, ошону менен жашоосу түгөнөт. Биз деле ушул жалбырактардай болуп үзүлүп, учуп кетип жатпайбызбы? Бирибиз бүчүр маалыбызда, дагы бирибиз жапжашыл болуп толгон кезде, сары кызыл өңүбүз оңуп, кар менен кошо үзүлчү убакка баарыбыз жете албайт экенбиз. Ар кимге ар кандай бериптир го бу жалган дүйнөдөгү мөөнөттү жараткан эгем. Бердибектин ой түрмөгүн эшик алдына келип токтогон машина үнү бузду. Темир дарбазанын чоң канаттары жабык болгон менен кичине эшиги ачык эле. Баш баккан адам таанылбады. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Алик алды ордунан отурган Бердибек. Жакындап келгенде гана тааныды. Жанузактын үйүнүн мурдагы ээси Кемпирбай аксакалдын уулу Равшан экен. Өзү да Жанузак менен курдаш болчу. Тынчсыңбы иним? Деди. Кол алышып, учурашып жатып. Бердибек аке, кеңеше турган иш бар. Ошого келдим, деп жооп берди. Жүр, чарпаяга барып отуруп, жөн жай сүйлөшөлү. Деги тынччылыкпы? Кандай десем экен сизге? Жүрүңүз, отуруп алып айтайын. Бир аз узагыраак болот го. Экөө жүзүм астындагы чарпая тарапка кадам ташташты. Равшан Кемпирбайдын жалгыз уулу. Эжелери очор-бачар болуп калган ичаак эле. Улуусу өлгөнгө да үлгүрдү. Бул аскерден келери менен Бишкекте иштеп калды. Соода жагын ыктап бир топ байыды. Атасы менен апасын алып кетти. Үйүн Найзабек алган эле Жанузакка деп. Ал бечара да өлдү. Равшандын айылга келбей калганына көп болду эле. Бул келип калпсың, тууганым, иштериң жакшыбы? Деди Бердибек.
Кемпирбай акебиз барда көбүрөөк каттачу элең. Ал киши да кетти арабыздан. Кандай иштер жетелеп келди сени берге? Жанузак каза болуптур. Мен жакында эле уктум. Же бирөө жарым кабарлап койбоптур. Мыртыйган семиз манжаларын төш чөнтөгүнө салып бир кагазды сууруп чыкты. Улуу кызы Бүбүсара мектепти бүткөндө Бишкекке алып барган. $5000 сураптыр медакадемияга студент болуш үчүн. Анан 1 жылдык контракт $1000 экен. Ошентип баш аягы болуп менден $8000 карыз болду. Мына берген тил каты. Күбөлөрүм бар, сиз тааныйсыз аларды. Окуп коюңуз бир сыйра. Бердибек бүктөлгөн баракты ачып тегиздеди. Тил кат. Менин тил кат берүүмдүн себеби төмөндөгүчө. Мен тил кат берүүчү Найзабеков Жанузак Кемпирбаев Равшандан $8000 өлчөмүндө карызга акча алдым. 2 жылдын ичинде $2000 үстөгү менен $10,000 кылып кайтарып берүүгө милдеттенем. Жашап жаткан үйүмдү кепил катары күрөөгө коем деп. Тил кат ээси Найзабеков Жанузак. 17 июль 2015 жыл. Күбөлөр: Камалдинов Жамгырчы, Кошоев Калдарбек. Окуп чыгып жүрөгү зырпылдап кетти Бердибектин. Көз алдына Жанузактын кыркылгы күнү буулугуп ыйлап калган камчынын элеси тартылды. Шорубар жигит экенсиң, көргөндөн көрө элегиң алдыда турбайбы? Деди ичинен. Мунуго түшүндүм. Эми эмне кылайын деп атасың? Равшандын оюн билмек болду. Эмне кылмак элем? Барып аялым менен сүйлөшүп көрөм. Акчамы берсе кете берем. Тил кат менен үйүнүн кагаздарын колуна карматып. Болбосо үйдөн чыгат да. Бердибектин кыжыры кайнап, чекесиндеги кан тамырлары көбөп чыкты. Ойлогон эле, Жанузактын үйүнө барып Куран окуп, анан аялына айталы иш ушундай деген сунуш кылабы деп. Жок. Жанузак эмес, ушул айылдын тургундары баары четинен кырылып калса деле буга баары бир экен. Эки бетин тылтыйтып, курсагы томпойгон мойну жок денесин чыдырайтып, кайдыгер отурат. Бердибектин эмне деп жооп айтышын күтүп. Жанузактын эмнеден өлгөнүн билесиң да? Билбей анан. Кызынын окуусуна контрагына кошулуп $6000 жетмек да. Жүрөгүн операция кылдырам деп алган $2000. Анализдери чыкканда көргөм. Кант диабети менен да ооруп калган экен. Операция кылдырбастан эле дарыланып алып кете берген. Жүрөк оорусуна диабети кошулуп түбүнө жетти да. Тегерек көздөрүн ачып жумуп, Равшан баягы отурушунан жазбай жооп берди. Сен тил катты мага бер. Мен алып барып инисине көргөзөйүн. Анан бир чечимге келип, түштөн кийин чогуу отуруп сүйлөшөбүз. Көчүрмөсү бар, ошону берейин, деп ордунан турду. Машинада болчу. Экөө кайра көчөгө чыкты. Орто бойлуу, делдейген чоң кулактары эттүү жана калың. Чоң башындагы чачтары кыска кыркылган. Денеси бутуна салыштырмалуу узун болуп, оңбогондой күчтүү экени билинип турат. Кыска жана ийри буттарын тайтаңдатып, шымга араң баткан көчүгүн тоңкойтуп, басышы да Бердибектин кыжырын келтирди. Кара түстөгү Lexus менен келген экен. Эшигин ачып, ичинен тил каттын көчүрмөсүн алып берди. Бердибек аке, жакшы калыңыз, деп колун сунду. Жылаан кармагансып, Бердибектин денеси муздай түштү. Кайта тезирээк тартып алышты ойлоду. Эми камчыга кантип айтам муну? Бечара Жанузактын жесиринин абалы эмне болот? $10,000 оңор акчабы? Ар ойдон башы ооруп чыкты. Айна, деп кыйкырды үйдү карап. Терезеден баш баккан аялына буйруду. Абдыны айт, тез барып камчыны алып келсин. Каерден болсо да издеп таап келсин, бол тез. Камчы жарым саат өтпөй кирип келди. Ассалому алейкум, Бердибек аке. Чакырган экенсиз, тезирээк келсин деп. Тынччылыкпы? Отур, жаныма. Мен окумуну. Алдына ыргытты кагазды. Тил каттын көчүрмөсүн камчы 3 сыйра окуп чыкты. Азыр эле жадырап турган өңү бозоруп, жүзүнөн күлкү качты. Кулагына доош, мээсине акыл кирбей калгансып, ден дароо болуп Бердибекти тиктеген бойдон катты. Ушундай, доолап келиптир акчасын, таап берсин дейт. Какаганга муштаган болду биягы. Дагы 1 жыл күтүп турат бекен? Үмүт менен сурады камчы. Россияга иштегени кетем. Кутулам сөзсүз. Сени алдабай эле айтайын. Жүзүнөн даана билинип турат. Колунан жакшылык келгидей эмес мунун. Маселени чечиш керек.
Бир аз токтоп, кайра сөзүн улады. Канча малың бар? 20 кой бар багылган. 10 миңден кетсе 200 миң. Бир уй баласы менен. Анан Жыржыстагадан алган күлүк аттын кулуну бар. Тай болду. Экөө 100дөн ашат. Беде менен жүгөрү арпа бар. Сатсак 50 миңге жетет. Токтоп калды камчы. 350 миң болот экен. Жарымын кайдан табабыз? Билбейм. Унчукпай отуруп калышты экөө. Өз ойлору менен алек болуп. Камчы үйлөнүшү али алыс экенин түшүндү. Баарынан ичи ачышканы тайы болду. Канча жылдан бери күтүп жүрүп алды эле. Баардык жакшы тилеги быт-чыты чыгып талкаланды. Азыр келет. Сүйлөшөлүчү, не дээр экен? Дасторкон көтөрүп келе жаткан аялын кайра үйүнө кайтарды. Үйгө киргизбей турган касамкор экен. Бале эжесин. Ал кеткенден кийин ичебиз чайды деп. Көп өтпөй аюудай майпаңдап Равшан кирип келди. Жанында Кошой абанын небереси Калдар бар экен. Бердибек утурлай басты. Чогуу келип орун алышты да бата кылышты. Камчыны көргөзүп тааныштырды. Бердибек аке айткандыр? Камчы башын ийкеди. Ушундай иним. Менин да акчам саналуу. Ансыз деле 1 жыл ашыкча күттүм. Эми же акчаны берип үйүңөрдүн документин алгыла, же үйдү бошоткула. Мен сатып алам. Чынында бул үйдүн мага кыпындай да кереги жок, бирок акча керек. Аны айтып талашышты. Муну айтып көндүрүштүн аргасын кылышты. Болбоду. Таштай катып, алиги кайдыгер жана бейкапар бет кабын чечпей, мисирейген Равшан айтканынан кайтпай туруп алды. Бердибек белиндеги кичинекей бычакты сууруп, бет маңдайындагы Равшандын дырдыйган карынын малып алгысы келип, өзүн араңдан зорго токтотту. Сен шашпа. Камчынын малдарын саталы. Дагы башкалары бар. Акчанын жарымы даяр болуп калат. Калганын 1 жыл күтөсүң. Камчы Россияга бары иштейт. Анан кутулат сенден. 1 жыл өтүп кел. Камчы бербесе мен берем акчаңы. Болду. Сөз бүттү. Анда дагы $1000 кошуп берсин. 340 миң акчаны айына 5%дан берсем да 200 миң акча болот. А мен болгону 68 миң акча сурап атам. Көнсө ошо, болбосо сатам үйдү, деди Равшан. Сатып көрчү сен үйдү, деди ачуусу келген Бердибек ызырынды. Бир күн ошо үйдө жашай алат бекен алган адамың? Дегеле 1,5 келип көрсүнчү үйдү алат элем деп. Сен жакшылыкча айтса кыйшаңдайсың да. Берет дагы $1000. Анда тил кат берсин, дагы $1000 кошуп берем деп. Эртең ким бар, ким жок, деди кебелбеген Равшан. О, бетиңден бузулгур айбан. Ушунчалык көркөө белең. Ушунчалык ташбоор, жүрөгүңдө жылуулук жок мерез белең, деп ойлоду. Айна, кечээ саткан байталдын акчасын алып чык, деп дагы аялына кыйкырды Бердибек. Камзолдун чөнтөгүндө 10 миң бар. Аны да ала кел. Аялы алып чыккан акчаны санады. Доллар канчадан азыр? Деп сурады. 68. Ме санап ал. Равшандын алдына акчаны ыргытып, ашканын чөнтөгүнө салды. Тил кат, пил каты жок эле алчы. Азыр беребиз деген 350 миң акчаны эртең кечинде алып кетесиң менден. Эми Жанузак берген тил катты мага бер. Кечээ эле бербедим беле? Башка көчүрмөсү жок да, деди. Башында бурган жок. Бүт көңүлү санап жаткан акчада. Түп нускасын бер, камчыга окутуп коеюн. Сен берген көчүрмөсүн жоготуп алдым. Равшан тилкатты сууруп, ордуна акчаны салды. Өзүнө өзү ишенбей кайра таптап койду. Чындап эле салдымбы дегенси. Ошол учурда Бердибек анын колунан тилкатты алды да майдалап тытып жүзүнүн түбүнөн өткөн билекти арыкка салып жиберди. Ой, бул эмне кылганыңыз? Көздөрү чекчейе түшкөн Равшан карбаластап тура калды. Не кылганыңыз бул, Бердибек аке? Эртең келип акчаңы ал. Туура 1 жылдан кийин калганын аласың. Алган акчаңа сен тилкат жазбай эле кой. Мен эркектин өзүнө, айткан сөзүнө ишенем. Мага кагазын кереги жок. Сөз бүткөн болсо менин убактымды албагыла. Орой түрдө сөз айткан Бердибек ордунан турду. Камчы, сен кал. Берке экөө чыгып кетти сыртка. Касапчыларга койлоруңду өткөз. Уюңду сата чайкоочуга айттырып саттырып берем.
Тайдап келип кой үйгө. Өзүм сатам акчасына чыгарып. Беде менен арпаны албайдын кою көп түрктосуна сатабыз. Жай келип калды. Эми тойт салбайт дечи малга, бирок көндүрөт албай. Жылда эле мен билгенден досуна өзү даярдап берет жем-жөбүн. Мыногу адам кейпинен кеткен Митеге акчаны кылып берели. Эртеси камчы Хашимжан касапчыга койлорун сатты. Башына келген жапаны айтып түшүндүрдү. Ал 2 заматта 200 миңди колуна карматты. Сатар чайкоочу Саануйга 70 миң сом берди. Бердибек аке, мен сиз айткан үчүн бердим ушул акчаны. Базарга барса зорго 65 миңге алат. 5-10 сом кошуп биз сатабыз. Анда да кардары келишип калса, деди Сатар. Өзүңүз деле базарда жүрөсүз, баарын билип турасыз. Ыраазы болуп калды Сатарга. Бердибек мал базарга өзү да калбай барат. Жылкы алып сатып койчу эле. Көп көрөт муну. Дүгдүңдөп кара курткасын мал байлачы жиптер менен курчап алат. Бир көрсөң ал бурчта, бир карасаң бул бурчта. Чарылдап сүйлөп алып базарга келген дыйкан адамдын колун жулкулдатып силкип, соода кылып жаткан болот. Рахмат үкем, жакшы иш кылдың. Ушундай иш түшүп калды камчынын башына. Эми бир сураныч. Камчы жөнүндө эч ким билбесин. Экөөбүздүн ортобузда калсын ушу сөз. Кимге айтмак элем? Такыркы жаалат болбоңуз. Бизге биягы келишип калса эле болду. Жал жайып күлүп бармагы менен сөймөйүн бири-бирине жармаштырып сүрүп койду. Ызаат сыйыңыз бар аке. Анча-мынча иш дайындасаңыз кылбай койсок болчу эле. Камчы шалдайып чарчап калды. Иштен мурда аны санаа чарчатты. Кечээ эртең менен эле таттуу кыялдардын кучагында эле жүрбөдү эле. Үйлөнүм деп аткан. Мына, болжоп турган акчасы да ордун таап кетти. Жеңесине ачуусу келген алгач. Бирок ойлонуп Калимандын бул иштен кабары жок экенине көзү жетти. Тилгатта колу жок эле. Демек Жанузак акеси ага билдирген эмес. Анда неге мындай кылды? Бир жылы бир досу менен ишкана ачам деп аракет кылган. Анысы ишке ашпай досу Россияга качып кетип, 600 миң сомду Жанузак өзү төлөгөн. Кайгырып, ыйлаган аялына төлөп берет бир күнү. Ыйлаба. Азыр андан пайда жок. Бырыңдап жүрөгүмү кыспай тур. Ансыз да жаман болуп турам деп койгон экен. Мүмкүн ошол досу кайтарчу акчага ишенип алды бекен, мынча чоң акчаны. Неге өзүнө бир ооз айтып эскертпеди? Жанузак өлүмү мурдараак болуп, жүрөк жараты эскирип калса, камчы мүмкүн башкача чечимге келмек беле. Ачуусун жеңесинен чыгарып тилдеп алмак беле, ким билсин. Бирок мындай жаман ой кыялына да келбеди. Ушул жаман инилериң сага аманат. Садага болоюн бир боорум. Атасы жок дедирбе. Карап жүр, кыяматта көрүшөбүз эми деп, энтигип сүйлөгөн акесинин үнү дагы эле кулагында. Ошолор деп өз келечегинин бүдөмүк бойдон калганына да кайыл болду. Камчы, бери кара. Селт этип чоочуп алды. Албай экен. Кана жем-чөптөрүң, деди учурашып. Көргөзүп койчу. Сен бар болуп каласыңбы же жокпу, карайлабай жүктөп кете турган бололу өзүбүз. Сарайдын четиндеги дан сактаган бөлмөнүн темир эшигин ачты. Оң тарапта 50 чакты капта жүгөрүнүн даны жейилип турат. Сол жакта арпа 30 кап экен. Бир сыйра санап чыгышты. 51 кап 50 килодон чыкса да 2 тонна 550 болот. 30 кабың 1,5 тонна. 4 тонна 50 килону 15ке көбөйтсөң 60.750 сом болот. 60 дей берели? Баары бир аз болсо да баасынан түшүп бердеши анык. Камчы унчукпады. Башка бирөөнүн соодасы жөнүндө сөз болуп жаткандай кайдыгерлик ээлеп алды. Алдында ушул кыйынчылыктан чыгып кеткени жол жоктой. Колу бутун тушаган карыз баткагынан өзүн сууруп алганга кубаты жетпөөчүдөй туюлду. Кыска убакыттын ичинде башына көп кыйынчылык келип түштү. Мындай оорчулукту 23-дөгү бала эмес, 50-дөгү киши деле көтөрүп кетиши кыйын болчу. Раматылык атасы Найзабектин айткан насааттары, мечиттеги имам сүйлөп берген баяндардын пайдасы эми тийди. Бир жамандык артынан 2 жакшылык келет. Пайгамбар айткан ушул сөздү бекем кармады. Ага өзүн зордоп ишендирди. Башка айласы жок эле. Үтүрөйүп кабагын ачпаган Бердибек тууганы болбосо не болот эле? Аны эстеп аз болсо да көңүлү көтөрүлө түштү. Чыйрала түштү. Кеттикпи? Кемпирбайдын касамкору да келейин деп калгандыр. Пулду көрсө чөөдөй болуп шилекейи аккан немекен кысталак.
Оозундагы чылымын албастан сүйлөп жатты албай. Атасы түзүк адам эле, жоош болчу. Шаар менен соода, байлык бузуптур да. Же тукумдан чыкканда эле ушинтип талагды чыгып калдыбы? Камчы дагы эле үнсүз. Эч нерсеге көңүлсүз келе жатты. Муундары бошоп, шылкылдап. Сен бошошпо, эй. Мындан да оор иштер өтүшү мүмкүн баштан. Жооткотуштун аракетин өттү албай. Жаңы турмуштагы Рахманберди тамекиден азыркы акчага 3 миллион карыз болуп калган. 2 жыл катарынан жакшы акча төлөп, ишеничке кирген экен бирөөлөр. 3-чү жылы аябай көп тамекисин алып жүктөп кетишиптир. Акчасын 1 айда алып келебиз деп. Ошол бойдон жок дейт. 4 айылдын эли Рахманбердини тытык жей турган болгондо айылдын бийлери Бердибек аке баш болуп ортого түшкөн. Зарыккан, турмушу начарыраак жана жаңы орозгерлердин акчасын биринчи төлөсүн. Калганын күтөсүң. Үйүн саттырып ийсең деле жетпейт экен. Рахманбердини баарыбыз эле тааныйбыз. Үйсүз калтырып тентитип коюп, ошонун акчасына жеген оокатың тамагыңа тыгылып калбасын деп чечим чыгарып коюшту. 5 жылда кутулду. Балдары менен Россияга барып иштеп, анда Россияга адам барып иштечү эмес. А сенин акчаң аз эле да. 6 ай иштесең кутулат экенсиң. Балдар барып 1 жылда 1 миллион сом таап атпайбы? Ал ортодо Бердибектин үйүнө жетип келишти. Такылдатып отурбай кирип барышты. Кечээги жеринен жылбагандай калынан жазбай отуруптур. Ордунан турган жок. Келгиле. Экөө жанынан орун алды. Камчы чөнтөгүндөгү 200 миңди Бердибектин алдына койду. Бердибек уйдун акчасын кошту. Албай 60 миңди берди. 4 тонна дандын акчасы деп. 330 миң болду. Беде бар деп айтпай белең камчы? Бердибек жумшак сүйлөп сурады. Ооба, эсибизден чыгыптыр да. Канча таңгак? 250, калганы бош беде. 150дөн болгондо да 37,5 миң болот экен. Баары биригип 367 миң жарым сом болот. Ыраазы болуп отуруп калды Бердибек. Ач күсөндөй болгон энеңди Урайымдын колуна карматып коеюн. Сөзүн бүтпөй жатып Равшандын машинасы келип токтоду. Эшекти сүйлөсөң кулагы көрүнөт деп күлүп алды албай. Ассалам алейкум. Жакшы кабар айтып келгенсип шайдоот саламдашты Равшан. Кел. Бурк этти жактырбаган Бердибек. Равшан жанына отураар менен акчаны алдына ыргытты. Ме, санап ал. Калдар экөө санады шыпылдатып. Шериги санаган акчаны кайра өзү санады бир сыйра. 330 миң эле го. Кана дагы 10 миңи. Албай дагы ачты белдемчисин. 37,5 миң сомду санады да Бердибекке карматты. Ал акчадан Бердибек 10 миңди бөлүп ыргытып койду. Аны деле бере бериңиз, азайгандан иши азайганда. Равшан жалжайган оозундагы сары тиштерин көргөзүп ыржыйды. Кечээ эмне деп сүйлөштүк эле? Жини келе түштү Бердибектин. Лабиз барбы иним? Же табарыңа кошуп сат ийгенсиңби? Туура 1 жылдан кийин куду ушул күнү үйгө кел. Документтерди бересиң, акчаңы алып кетесиң.